Сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүзгө жалындуулук салам жолдойбуз. Көл таң программасы түз эфирде уланууда. Биз бүгүн программабыздын алкагында кылым карыткан кереметтүү музыкалык аспаптар тууралуу кеп куруп жаткан чагыбыз. Жана ошол кылым карыткан музыкалык аспаптарыбыздын бири болгон комуздун коштоосунда сонун маанайыбызды көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулап кетели деп келген биздин Түп районунан бери келип, талантын көрсөтөлү деген жаш таланттарыбыз келип отурат. Программабыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, ушул жылдын 23 мартында өткөн республикалык деңгээлде өткөн Достук шамы конкурсунун катышуучулары жана ошондой эле 7 областтын ичинен гран-принин ээлери болгон биздин жаш таланттарыбыз студиябызда отурат. Бул биздин жаш таланттарыбыз Түп балдар музыкалык мектебинин, Сабыр Орозов атындагы Түп балдар музыкалык мектебинин таланттары десек болот. Жана жаш таланттарды коштоп, колдоп, ошол конкурстан гран-прини негизги байгенин ээси болушуна салым кошкон дагы эжекебиз бизде мейманда отурат. Тааныштыра кетейин. Айдана Кадырова жана ошондой эле Сабыр Орозов атындагы Түп балдар музыкалык мектебинин комуз классынын мугалими, жана ошол эле мектептин окуучулары Айбике Масленова, Биак жана ошондой эле Фатима Тамчыбекова бизде мейманда. Куш келипсиздер, кутмандуу убак таң сиздерге. Жакшы келип алыңыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Эң алгач сыйлыгыңар менен куттуктайм. Эң сонун мынакей 7 областтын ичинен гран-прини алыш бул дагы чоң сыймыкандыктан азаматсыздар. Айдана ушул конкурс боюнча жалпы маалымат айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарды жалпы Орозо айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бул конкурс биринчи Караколдо болуп өткөн. Караколдо болуп өткөндө биз фольклордук топ чыгышкан. Фольклордук топто чакыруу билет Бишкекке алынган. Бишкекке дайынданып отуруп 23 мартка туш келип, ушундай мынакей гран-принин ээси болуп келишти. 7 областтын менен атаандашты. Чындыгында аябай оор болду. 2 күн болду. 2 күн болуп катышуучулар да аябай көп болду. Бийчилер да катышты, ырчылар да катышты. Бүт деги эле эмне аспап болсо ошонун баары катышты. Ошонун ичинен тандалып, ушунча орунга жетип, сүйүнүп, кубанып, дагы деле ошол толкундоолор менен жүргөн кезибиз болуп атат азыр. Эң сонун. Фатима, Фатима, айтсаң, бул конкурска канча убакыт даярдандыңар? Көп эле го. Өзүң жөнүндө кыскача айта кетчи. Бул Сабыр Орозов атындагы музыкалык окуу жайга келгениңе канча болду? Кандай болуп келип калдың? 1 жыл болду. Өзүң жөнүндө айта кет. Мен Тамчыбекова Фатима, комузга эмне болуп катышып калгам. Менин бир кызы классташым бар. Ошо комуз жөнүндө кечке сүйлөп атып, комуз жөнүндө Кызыгуу жаралды, эң сонун. ошентип катышып калгам. Өзүң кайсы айылдан болосуң? Акбулум. Акбулумдан барып келип, ушул мектептен окуйсуң, Эң сонун. Ал Айбике дагы айта кетсең, өзүң жөнүндө. Мен Масленова Айбике, окуганыма 1 жыл болду. Мен комузга кирип кеткеним кичинекей кезимде 3 жашта Агдан деген магазинге барганда комуздарды көрүп турмун, анан жерге жатып алып бериңизчи деп ыйлап турган. 3 жашта эле комузга алган кызыгы болгон экен да. Анан ата-энең алып берип турбу ошондо? Ата-энем картондон тиги комуз жасап берип, анан жиптен кыл жасап Алартышкан экен, Анда комузду колуңа канча жашыңдан баштап алып үйрөнүп баштадың? 9 жашыман. Аз канчанчы класстын окуучусуң? Музыкальныйданбы? Музыкальныйда? Биринчи класс, ал эми? Мектептен болсо 4 классмын. Азаматсыңар. Мынакей эжекеңер айтып атат, бул конкурска катышуу эң оор конкурстардын бири болду, себеп дегенде 7 областтын таланттуу силерге окшогон айымдары, мырзалары катышты. Анан кыйналган жоксуңарбы даярданып жаткан учурда? Бир аз кичине кыйналдык. Кечке бүтүп отуп ырчыларды, бийчилерди биз эң аянда туруп калдык. Толкундоолор болгон жокпу? Элердин астына чыкканда ошол конкурска катышып жаткан учурда. Кичине болду. Буга чейин дагы кандай конкурстарга катышып жүрөсүздөр? Мектеп арасындагы. Мектеп арасындагы, анан дагы өткөрүлгөн уюштурулган конкурстарга катышып келесиздер. Мынакей бизде дагы Фатима менен Айбикенин алган грамота, дипломдору дагы турат, Демек, Буюрса, мынакей грамота бул
райондук болуп өттү. Райондуктан Масленова бияк Айбекебиз 1-орунду алып балыкчы шаарына жолдомо алды. Буюрса балыкчы шаарына даярданып жаткан учурубуз азыркы учурда. Ошол жака дагы барып, жакшы үмүттөр менен айтабыз деген ойдобуз. Сонун. Башка грамоталар боюнча да айта кетсеңиз. Бул грамотабыз Тамчыбекова Фатиманыкы Достук шагындагы Караколдо болуп өткөн чыгарма эмеге алышкан. И бул деле Масленованыкы, ошол эле грамота Достук шагыныкы. Эң сонун жакшы экен. Анан конкурс боюнча дагы айта кетсеңиз, Айдана канча убакыт даярдандыңыздар? Демөөрчүлөр болдубу? Биз негизи бияктан болуп өткөндөн кийин эле жолдомо алгандан кийин даярдандык. Ошондо 4 айдын аралыгында 1-класстын окуучуларын чоң чыгарма менен даярдаш аябай оор экен чындыгындачы. Анткени булар деген комузду жаңы үйрөнүп атып, анан чоң чыгарма менен отурганда буларды бүт колун, постановкасын бүт оңдоп атып эле бир топ убакыт кетип калат экен. Анан буган негизи бир эле мугалим даярдаган жокпуз чындыгында. 2-3 мугалим тең оңдоп атып, бүт баарын биягы мындай, биягы тигиндей деп бүт карап атып, 2-3 мугалимдин салымы болду. Анан ачыгын айтканда, утуп келгенден кийин, гран-при алгандан кийин Түп районунун акиминен 150 000 сом бизге берилди. Аспап алып алгыла, өзүңөргө же көйнөк алып алгыла деп. Ошол сүйүнттү бизди. Барып жатканда ар бир ата-эне өзлөрү демөөрчү болду окуучуларга. Өзлөрү колдоп, өзлөрү бүт колдон буттан алып кеткен ошо ата-энелер болду да. Сонун ата-энелерге дагы алкыш айтабыз мынакей. Биздин өсүп келе жаткан жаш таланттардын шыгына шык кошуп, сонун жардам берип келишет. Азаматсыздар, ата-энелер ушул конкурста жеңип келишине дагы ата-энелердин салымы чоң десек да болот. Ардактуу замандаштар, бизде бүгүн ушул Достук шамы конкурсунун катышуучулары отурат деп айта кеттик жогоруда. Анан азыр дагы 2 катышуучубуз бар, ушул эле конкурска катышып гран-принин алышына салым кошкон. Алдыда ал 2 окуучубуз менен дагы кызыктуу маек курабыз. Анда азыр болсо биздин ошол сулуу кыздарыбызга, таланттуу кыздарыбызга кезек берели. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиңер? Муратал Курегеевдики. Эң сонун. Мынакей эң сонун аткаруу. Ошол конкурста дагы дал ушул күйлөрдү аткардыңыздарбы? Канча номер менен катыштыңыздар ошол боюнча да? 2 номер менен катышышты. Түшүмдү жана
ушу болжорго менен катышкан. Азыр отуруп алып сүрдөп атышат окшойт. Албетте камераны да сүрөп атат окшойт, бирок эч нерсе эмес. Буюрса мындан дагы көп конкурстарга катышып, ийгилик жаратып, биздин көл жергесинин жүзү болосуңар деген дагы ишеничтемин. Анан Айдана, бул комуз классынын мугалими сиз өзүңүз, анан кыздарыңыз дагы кайсы музыкалык аспаптарда ойной алышат же окушат, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Азыр биринчи класс болгондуктан бир эле комузду алып атышат. Бияк болсо фортепианоға кирип, кызыгып фортепианону алып кетип аткан учуру, вокалга кирип атат. Фатима. Биякта вокалга кирип атышат. Экинчи класстан баштап буюрса башка аспаптарды дагы алсак деген ойлору бар. Озгомуз, чөпөчөр ушуларга кызыгып атышат. Но азыр эми биринчиден комузду үйрөнүп алышсын деп, комузга аябай басым жасап аткан учурубуз азырчы. Жакшы келинекей, Фатима жогоруда айта кетпеди, Ак Булуң айылдан бери келип окуйм депчи. Мен билгени буга чейин да биздин студиябызга ошол Сабыр Орозов атындагы балдар музыкалык мектебинен көптөгөн окуучулар келип таланттарын тартуулап келишкен. Андай алыскы айылдардан бери келип окуган окуучулар дагы бар. Бул да болсо албетте сүйүндүрөт. Анан Айбике, сен кайсыл айылдын тургуну болосуң? эле Түп районунда эле. Келип окуйсуң. Ошол себептен дагы бардык музыканы өздөштүрүүгө убакыт көбүрөөк жетип жатса керек. Анда дагы бир жуу менен дагы бир чыгарма аткарып берсин биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына. Шералиевдин Түшүндө деген чыгармасын аткарып беришсиң, келгиле. Дагы ушул чыгарманы ушул конкурста аткарышкан, эң сонун. Азаматсыңар, талантыңар дагы ташкындай берсин деп айткым келип турат. Анан мынакей алдыда да конкурстарга жолдомо алыптырсыздар, ошол конкурстан дагы ийгилик жаратып, анан бизге дагы чоң сыймык менен дагы бир келип кетесиңер деген ойдомун. Анан Фатима, Айбекеден сурагым келип турат, мынакей силер 4 окуучу барып, конкурска катышып, ошол жактан гран-принди алып келип жатасыңар. Анан группа менен, топ менен ойногон жеңил болобу же жалгыздап аткаруу жеңил болобу? Топ менен ойногон жакшыраак болот го, Жалгыз. Сага жалгыз ойногон жакшы экен. Абдан жакшы. Азаматсыңар, дагы бир жолу силерди гран-прини алышыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Алдыда конкурстан дагы ийгилик жаратып келишиңерге тилектешмин. Талантыңар ташкындай берсин. Ал эми биз силер менен чогуу келген кийинки окуучуларга дагы кезек берели, силерге ийгилик. Ал эми азыр болсо программабызды улантабыз. Мынакей ушул Достук шамы конкурсунун катышуучулары гран-прини алып келип отурат. Бул эки окуучу менен таанышып, сезимдер менен бөлүшүп алдык. Ал эми азыр кийинки бөлүгүндө болсо калган дагы ийгилик жаратып келген эки окуучу менен кененирээк таанышабыз. Ага чейин болсо жагымдуу музыкалык чыгармага кезек берели.
Көрүүчүлөрүбүзгө позитивдүү маанай каалайбыз. Көрүп жатканыңыздар Көл таңы программасы. Биз жогоруда республикалык деңгээлде өткөн Достук шамы конкурсунун катышуучулары Айбике жана Фатима менен кеп курдук. Ал эми азыр ушул эле конкурстун катышуучулары топ менен чыгышып, гран-прини ээлеп келген биздин сыймыктуу таланттуу ырчыларыбыз менен тааныштыра кетейин. Аруке Сүйүнбекова жана Жибек Рысбекова бизде мейманда. Ал эми Айдана менен жогоруда тааныштыра кеттим. Дал ушул таланттуу биздин бөбөктөрүбүздү, кыздарыбызды тарбиялап ошол конкурстан ийгилик жаратып келишине да Айдананын салымы жана ошондой эле жогоруда дагы мугалимдер даярдап кетти деп айттыңыз. Ошол мугалимдердин да атын атай кетсеңиз, көрүп аткан болсо сүйүнүп турушса керек. Бияктан Комуз каласынын мугалими Замирбекова Айнура салымы чоң болду чындыгында, ар бир комузчу менен иштеп отурган. Анан ошондой эле фольклор топту жетектеген Азамат деген агайыбыз бар. Ошол агайдын дагы салымы көп. Анткени ал ар бир аспапты өзү сен мындай отур, сен дегендей отур деп бүт баарын ирегилештирип, ретине келтирген ошол агайыбыз болду. Ошол эки эжей менен агайыбызга чоң рахматын билдиребиз. Биздин таланттуу кыздар, куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшымы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Эң алгач ошол гран-прини алып келишиңер менен куттуктайм. Анан мынакей Аруке өзүң жөнүндө айта кетсең. Мен Сүйүнбекова Аруке, Акбулдун орто мектебинде окуйм, 4-класста. Музыкальный школда 1-класс. Канчадан бери келип жүрөсүң? 1 жыл болду, демек 1-класс болсун. Жибек? Рысбекова Жибек, 5-классын, Долон айылын 5-классында окуймун. Сабыр Орозов атындагы Түп балдар музыкалык мектебинин 1-классында окуймун. Комуз классында, азаматсыңар. Демек, мынакей бизде Жибек Долондон барып келип окуйт, ал эми Аруке болсо Акбулуңдан бери барып окуйт экен, азаматсыңар. Ал эми күндө жумасына канча жолу окуйсуңар мектепте? 2 жолу, ушул 2 жолу барып келиште силер үчүн алыс эле болуш керек, Ким коштоп барып келет? Мен апам алып келип берип турат. Себеби мен деген алыс барып келип турганмын, комузга аябай кызыкканымдан ошон үчүн барып келип турам. Апакең, ата-энең колдоп, өзү алып келип турат экен, Аруке? Сен дагы ата-энең менен келип окуп турасың ба? Жакшы экен. Анан мынакей конкурска барып, гран-прини алып келип турсаңар, азаматсыңар, бул да болсо чоң сыймык, эмгек десек болот, анан Аруке айтсаң, ушул конкурста гран-прини алгачкы негизги жеңишти алам деп ойлодуң беле? Жок. Толкундоолор болдубу? Ошол 1 орунду алдык деп укканда кандай сезимдер болду? Сүйүндүңөрбү? Сүйүндүм. Жибек, сен да айта кет. Биз дагы Бишкекке деген Достук шаңы 2023 эл аралык фестивалына катышып, гран-прини утуп келгенбиз. Гран-прини алгандан кийин кандай сезимдер болду? Аябай сүйүнүп, ата-энеңе сүйүнчүлөп атсаң керек, Атаандаштарыңар кимдер күчтүү болду? Мынакей 7 областтан силерге окшогон таланттуу бөбөктөр, кыздар, балдар катышты дедик, Мынакей комуз менен ар түрдүү аспапта ойногондор болду. Сенин оюң боюнча Жибек башка областтардан утуп кетет деген күмөн саноолор болдубу же биз биринчини алабыз деп ойлодуңбу? Мен өзүм эле биринчини алат болушубуз керек дегем. Себеби Боз Жорго дагы аябай неме мындай жакшы күбө болчу. Ошон үчүн 1 орунду алабыз деп ойлогом. Жакшы. Эң сонун азаматсыңар. Анда келе, силерге да кезек бере кетели, биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө мынакей кылым карыткан кереметтүү музыкалык аспаптардын бири болгон комуздун коштоосунда кайсыл чыгарманы аткарып бересиңер? Жаштар маршы Атай Огонбаев. Эң сонун келиңиздер.
Азаматсыңар кыздар. Талантыңар ташкындай берсин деп айткым келип турат. Анан жогоруда биздин Айбике жана Фатиманын дагы ийгиликтүү дипломдорун, грамоталар тууралуу айта кеттик. Биздин мынакей Аруке менен Жибектин дагы жетишкендиктерин да айдана санап өтсөңүз. Аруке менен Жибектики тоже эле ошол достук шаңы Караколдо болуп өткөн жана Бишкекте болуп өткөнү. Бул Рысбекова Жибектики райондук айтпадымбы жаначы, райондук болуп өткөндө 2-орунду алган. Буган дагы жолдомо беришти, 2-орунга балыкчыга келип, өзүнүн өнөрүн көргөзүп, бизге тартуулап кетсин деп 3-өйдө алгандардыкы тилекке каршы болбой калды. А 1-2 менен жакка барганга уруксат берилди. Эң сонун. Анан Аруке, Жибек айтсаңар, комуздан башка дагы кайсы музыкалык аспаптарга кызыгасыңар, Аруке? Мен дагы Гитарага кызыгасың, Буга да гитарага дагы жазылып, окуп үйрөнсөм деген оюң барбы? Үйдөгүлөр колдоп атышабы анан? Жакшы. Мен комуздан тышкары дагы пианиного да баргым келет. Мынакей окуу мектепте да окуйсуңар, ошону менен катар музыкалык окуу жайда дагы жумасына 2 жолу барып келип окуйт экенсиздер. Анан мектептеги окууңар калып калбайбы? Ал жака да жетишип атасыңарбы? Ооба. Эртең менен сабакка барып, анан түштөн кийин комузга келебиз. Жакшы экен. Анан мынакей ушул достук шамы конкурсунан алгачкы жеңишти багындыргандан кийин ата-энеңер кандай сүйүнүштүбү, кандай кабыл алышты? Ооба, аябай сүйүнүштү. Баары. Демек, ошончо долоон айынан бери түпкү алып келип, бекер ташып аптырмын деп сүйүнсө керек, ата-энеңер. Эң сонун. Алдыга койгон максаттарыңар менен да бөлүшө кетсеңер, кел, Аруке. Чоң ойгондо ким болгуң келет? чоңоюнду мен болсо музыкант болом дейт. Абдан жакшы. Жибек? Мен болсо чоң ойгондо актриса болгум келет. Эң сонун. Ошол оюңуздар ишке ашсын дейли. Биз кийин Жибекти ошол сонун кызыктуу фильмдерден роль жаратуучу катары көрөлү, Ал эми Арукени болсо мыкты кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткен музыканттардын катарында көрөлү, Азаматсыңар. Эң сонун. Ал эми азыр болсо анда дагы бир номер аткарып берсин бизге. Жуу менен болсун. Бак, Сүйүнбекова Аруке аткарып берсин, Чайкама. Кайсыл чыгарманы айткан? Чайкама. Азаматсыңар, мынакей дагы бир жолу силерге чоң ийгиликтерди каалап кетким келип турат. Анан учурдан пайдаланып, мынакей азыр силерди сыналгындын артында ата-энеңер көрүп, колдоп, ушунчалык сыймыктанып, сүйүнүп отурса керек, салам айтып, ата-энеңердин атын атап, окуучу классташтарыңарга, мугалимдериңерге ыраазычылыктарыңарды айтып кетсеңер болот. Аруке, кел. Аруке кичине уялып атат окшойсуң, сүрдөбү, баары сонун. Салам жолдойсуң апаңа.
толкунданып атат. Эч нерсе эмес, ардактуу биздин теле көрүүчүлөр жана ошондой эле Жибектин, Арукенин ата энелери көрүп жаткан болсоңуздар, силерге жалындуу салам жолдойбуз. Сиздердин кыздарыңыздар менен биз да сыймыктанып отурабыз. Мына ушинтип көл жергесин кийинчерээк мына Кудай буюрса алдыга койгон максаттар орундалып, Кыргызстаныбыздын желегин дүйнөгө дагы желбиреткен сонун мыкты конкурстардан дагы жеңүүчүлөрдүн катарын толуктайт деген ишеничтебиз. Кел, Аруке. Жибек айта кетсин, андан кийин Арукеге сөз берели. Кандайсызма, папам жана туугандарым, тайнем, эжелерим, сиңдилерим, баарыңарга салам жолдойбуз. Апама, атама, саламдылын классташтарыма, эжеме. Эң сонун. Да бир жолу куттуктайм, да бир жолу ийгилик каалайм. Азаматсыңар, мынакей өзлөрү кичинекей болсо дагы чоң республикалык деңгээлде конкурска барып, көл жергесин атын чыгарып, өзүңүздөрдүн мынакей Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектептин атын чыгарып, сонун стимул болуп турасыңар. Мисалы үчүн силерди көрүп отурганда кичинекей классташтарыңарга чоң сыймык жаратып отурган учурларыңар, андыктан да бир жолу ийгилик каалайм. Айдана сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Көп окуучуларды тарбиялап, талим берип, алардын жеңишине сиз да кубанып жүрө бериңиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде болсо мейманда Достук шамы конкурсунун катышуучулары, гран-принин ээлери болду. Айбике Масленова жогоруда бизде эфирде болуп кетти, Фатима Тамчыбекова болду, жана ошондой эле азыр студиябызда отурган Сабыр Орозов атындагы Төп балдар музыкалык мектебинин коммуз классынын окуучулары Аруке Сүйүнбекова жана Жибек Рысбекова бизде мейманда болду. Жана дагы ушул окуучуларды жетектеп, бардык нерсеге чыдап, республикадан биринчи орунду алып келишине камсыздап салым кошкон мугалими, коммуз классынын мугалими Сабыр Орозов атындагы Төп балдар музыкалык мектебинин мугалими Айдана Кадырова бизде мейманда болду. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык, алдында болгон убактыңыздарды бөлүп, кубанычыңар менен бизге тең бөлүшкөнүңүздөргө. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Мынакей бүгүн Байчечекей күнү экен, андыктан негизи эле байыртадан гүл жаздын символу болуп келген экен. Жер жарылып, чөп чыккандан тарта алгачкылардан болуп эле Байчечекей менен жоогазын өсүп чыгат экен. Ал эми Байчечекей тууралуу кызыктуу маалыматтардан айта кетсек, Байчечекейдин илимий аталышы лагантус деп аталат экен. Бул гүлдүн башы улуу болгондуктан кемирчектүү жаныбарларга ага тие алышпайт, башкача айтканда уу болуп эсептелет экен. Байчечекей кызыл китепке киргизилген гүлдөрдүн бири экен, андыктан аларды үзүп сатууга мыйзам жол бербейт экен. Эгер күн өсканада атайын өстүрүп, сертификаты бар болсо гана сатууга болот. Байчечекейдин түсү, формасы ар кандай, жада калса шар түрүндөгү элвис деген аталыштагы түрү дагы бар экен. Жалпысынан Байчечекейдин 12-18ге чейин түрлөрү кездешет экен. Анда жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө Байчечекей күнү деп бүгүнкү күн эмне себептен аталып калган деги эле Байчечекей тууралуу кызыктуу маалыматтарды тартуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Жыл сайын 19 апрелде дүйнө жүзүндөгү бир катар өлкөлөрдө Байчечекей күнү белгиленет. Бул майрам Англияда 1984 негизделген. Көптөгөн аймактарда Байчечекей январдан апрелге чейинки мезгилде гүлдөйт. Бирок Улуу Британияда анын гүлдөшү апрелдин ортосуна туура келгендиктен Байчечекей күнү бүгүнкү күнгө белгиленген. Англияда Байчечекейге өзгөчө маани беришип, аны баалашат. Себеби жергиликтүү элде үйдүн тегерегине бул гүлдү өстүрсө, анда жашагандарды шайтандардан сактайт деген ишеним болгон. Мындан сырткары Англиядагы бириккен падышалыкта Байчечекейлерге Голландиядагы жоогазындарга кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылышат. Эрте жазда бажырайып чыккан Байчечекейдин качан жаралганы тууралуу көп уламыштар бар. Айрым маалыматтарга ылайык, бул жер жүзүндөгү эң алгачкы гүл. Бир жолу кыш өзүнүн достору ызгар жана шамал менен жер жүзүнө жазды келтирбейбиз деп чечишет. Муну уккан гүлдөрдүн баары коркуп башташат. Бир гана Байчечекей коркпостон сабактарын түздөп, карды жарып чыгат. Байчечекейдин кар бетинен чыккан жалбырактарын көргөн күн жерди жылуулугу менен ысытып, жазга жол ачып берген экен.